Саламатсыздарбы, Сокол медианын көрүүчүлөрү. Эске сала кетсек, Балыкчы шаарында чала каткан мосттун үстүндө ойноп жаткан эки бала сууга чөгүп, аны Ички иштер министрлигинин кызматкери Амантур Бакиров куткарып калган. Дал ушул биздин куткаруучубуз, баатырыбыз, бүгүн биздин студиябыздын коногу. Саламатсызбы, Амантур мырза? Саламатсызбы. Дал ушул окуя боюнча бир аз айтып өтсөңүз, кандай болду? Эки бала ал жака кандайча барып калган экен? Биздики 2024 жылдын 8 январь күндөгүдөй эле жумушубузду кылып жүрүп, саат 3:32 чамасында мага нөмөт бөлүм нөмөткөрүнүн жардамчысы Курманалиев Улан аттуу байке чалып, Балыкчы шаарынын күн чыгыш тарабынан 8 деген жер бар. Ошол жерден эки кичинекей бала чана тееп атып чөгүп кетти, ошол жерге жардам бере алгачы деп чалды. Биз ошол маалда жанымда Мамытов Байболот жана Кубатбеков Темирлан бар эле. Ошол үчөөбүз сүйлөшүп, өз автоунобуз менен ылдамда бара калдык. Анткени ар бир жарандын өзүнүн өмүрүнүн ден соолугуна карайбыз деп милицияга кирип атканда жана өзүбүздүн Ички иштер министрлигинин буйруктары болгондуктан ушу сактайбыз деп ант бергенбиз. Ошонун негизинде бара калып, биз барган маалда ошо көлмөнүн ичинде бир бала муз карманып туруптур, экинчи бала жок экен. Бирок ошол маалда бизге чалганда эки бала деген. Ошондо жок экенин билип, бир бала чөктү деп эле. Ошол жерден эле автоунаанын ичинен эле чечинип баштаганбыз. Именно мен чечине баштадым. Чечине баштап, машина автоунааны Кубатбеков Темирлан башкарып келе, токтой бермей эле чуркап барып эле эчтеген ойлонбостон бир апа кыйкырды. Жардам бере алла чөгүп кетти бала. Ошону чуркап барып кирип, эчтекен ойлонгон жок, муздакты да сезген жокмун башында. Бирок ошол баланы чыгарганда, биринчи баланы чыгарганда кандай десем, жансыз денесинен жаны чыгып кеткендей эле мында бош болуп туруп калды. Ошондо бирөөм каза болуп калды деп ойлоп кеттим. Аны сыртка чыгарып келатканда ичине акырын дем жутканда ошондо кубаныч пайда болуп кетип, куткардым го депчи, жашайт экен деп сыртка чыгаргандан кийин анан өзүмдү да бошотуп жибердим. Ошондо үйшүп, аябай суук койметип калды да. Ал балдардын ошо сиз куткаргандан кийин абалы кандай болду? Бирөөсү больницада да эле жатат, ооруканада, Балыкчы шаарынын травматология бөлүмүндө. Экинчиси чыкты го дейм. Муздак сууга кирип, 2 жаш өспүрүмдү куткарып калбадыңызбы? Ошондон кийин өзүңүздүн ден соолугуңуз начарлаган жокпу? Ден соолугум азыр, Кудайга шүгүр, жалып деле жок. Азыркы маалда Балыкчы шаарынын ооруканасында көрүнүп жатабыз. Жакшы болуп кетебиз деген тилектер эле бар. Ошо буюрса жумушка чыгабыз. Амантур мырза, мындан 1 жыл мурун дал ушундай окуя катталган экен. Көлгө чөгүп кеткен бир кызды куткаргансыз, өзүнө өзү кол салуу үчүн көлгө секирген кызды. Бул окуя кандай болгон? Ал 2022 жылдын 2 февраль күнүндө болгон. Ал деле ошондой эле болуп калган. Дежурный часть нөмөт бөлүмүнөн, Балыкчы шаарынын нөмөт бөлүмүнөн общий айтылып, мен как раз ошо нөмөт бөлүмүнүн жанында болчумун кечинде. Жумуш убактысы бүтүп бараткан маал болчу. Ошондо өзүнө өзү кол салып, Балыкчы шаарынын эски пляжында жаш кыз өзүнө өзү кол салган атыптыр. Колунда бычак бар экен, сак болбо деди, өзүн сай берип жүрбөсүн деп. Ошо барган маалда бычак кармап туруптур, чоң бычак экен, кухонный. Ошо эмне болду эле десем, бизде андан мурун апасы арыз жазды эле да. Ошонун негизинде ошо себеп болуп, ошондон өзүмдү өлтүрөм деп жаттыр. Алдаган болбой эле суунун ичине көлгө кирип кеткен, анда пристандан секирип, ошо артынан кирип алып чыкканбыз да анда дагы. Мамлекет тарабынан же Ички иштер министрлиги тарабынан сизге ушул эрдиктериңиз үчүн кандай сыйлыктар кайрылды? Бүгүнкү күнүм Бишкек шаарына келгеним себеби биздин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин министри, милициянын генерал майору Ниязбеков Улан Омаканович чакыртып, ошо Ички иштер министрлигинин биринчи орун басары өзү кабыл алып, мага медаль берди. Ошо куткаргандыгы, 2 жаш баланы куткаргандыгы үчүн.
Амантур мырза, сыйлығыңыз құт болсын. Рахмат. Деги эле ушундай эртиктер жасоодо же болбосо адамдын өмүрүн куткарууда өзүңүздүн өмүрүңүздү, жашооңузду тобокелчиликке салуудан коркпойсузбу? Мен милиция кызматкери болуп иштегенден кийин ошого ант бергем деп дагы бир жолу айтпадым. Дагы буюрса, алдыда ден соолугубуз эле болуп турса иштеп турабыз. Алдыда кандай маселе болот, кандай эмне болот, кандайдыр бир мыйзамдуу буйрук келсе, руководстводон аткарып кылып жүрө беребиз, дайым, ар дайым, дайымбыз. Интернет желесинде сиздин видеоңуз желилерге тарап кетпедиби? Дал ушул видеонун алдындагы комментарийлерде сизди мактап, азаматсың деген сөздөр дайыма сизге баягы күч кубат берсе керек. Кыргыз элиме чоң рахмат эми. Аябай кубандым, комментарийлерин окудум. 3 күн тынган жокмун го дейм комментарий окуп. Ошо кыргыз элим эмне дейм? Эң биринчиден ата-энелерге балдарын карашсын, не только муздун үстүндө эмес, бардык жерден эле. Любой жерден кырсык, любой жерден эле келиши мүмкүн дегенде. Ошо биз дети, наше будущее дейт, биздин келечегибиз жаштар. Ошо жаштардын азыркы эмне кылыш керек, окутуш керек. Бул видеолор элге маалым болгондон кийин гана окуя тууралуу маалымат алышты да. Ал эми элге маалым болбогон дагы ар кандай окуялар болсо керек. Ошол окуялар менен бөлүшүп атсаңыз. Ар кандай кылмыштар болот. Элдин кайрылышы болот. Ошолорго ар дайым эле жардам берип жүрөбүз. Эми жардам бербей калган күндөр болгон жок. Колдон келишинче буйруктардын, мыйзамдын негизинде эле жардам берип жүрөбүз болду, мындан башка. В рамках закона дегенде. Айтып өтсөңүз, эмне үчүн милиция кызматкери болууну кааладыңыз? Мен өзүм милициянын кесимин таңдаган себеби өзүмдүн атам азыр милициянын пенсионери. Азыр эки байкем бар, эжем бар, действующий сотрудниктер экөө биякта. Давлетов, Нурмат Давлетов, Азамат деп. Ошо байкемди, атамды көрүп милиция болом деп кыялданчумун кичинекейимде. Ошо кыялданганым, ошо ата-энем, атамды жана эки байкемди көбүнчө көрүп ошо милиция кызматына келгем. Милиция кызматына келгенде мен 11 класста Балык шаарынын Макаренко мектебин бүттүм. Андан Рутскага барып 3 ай окуп келип ошо мен иштеп жүрөм азыркы маалда. 2012-жылы милицияга киргем, ошондон азыркы күнгө чейин милиция кызматкери болуп иштеп келем. Эмоционалдык сокку да болушу мүмкүн. Ал эми сиз тандаган кесиптен эмнеси жакты эле сизге? Мага милиция кызматкеринин жакканы элге жардам берип, элдин батасы дейсе эле болду. Биздин көрүүчүлөрдүн арасында көп баягы наристелер, өспүрүмдөр, мен да милиция кызматкери болом дегендер болсо керек. Ошолорго өзүңүздүн кеңешиңизди айтып өтсөңүз, кандай сапаттарга ээ болуш керек милиция кызматкери? Милиция кызматкери эркеле керек го дейм. Милиция эрктүү болуп, кыргыз элим үчүн деп иштеп, аракеттесе эле иштенет ар бир жагын. Милиция кызматына келгенден кийин мисал үчүн зарплатаң бар, жумушуң постоянный бар эле жакшы да. Иш учурунда ар кандай окуялар болушу мүмкүн. Күнү түнү жумушта болуп калганда учурларыңыз болсо керек. Сиздин жеке жашооңузга, кесибиңизден зыяны тийбейби? Мен өзүм үйлөнгөнүмө 8 жыл болду, 2 кыздын атасымын. Биздин үй бүлө именно мен бул жашоого көнгөм дегенде. Өзүм атам да ошондой кеч келчү жумуштан, ненормированный жумушта окот биздики. Анан азыркы маалда аялым, келинчегим түшүнүктүү менен эле кабыл алат. Күнү болобу, түнү болобу, кандай болот, жумуштамын деп. Түшүндүрүп айтасың, бир айтасың болду. Тревож этпейт жумуштан. Амантур мырза, ары оор, ары түшүктүү ушундай кесипти аркылап кыргыз элинин керегине жарап жаткан сиздей мырзалар бар экенин абдан кубанычтабыз. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Сиздер баары Кыргызстандын келечеги жарык. Кылган иш аракеттериңиздерге абдан ыраазыбыз. Биз эле эмес, кыргыз эли дагы ар дайым кыргыз элинин керегине жараган, камчысына сап болгон сиздей мырзалар эл арасында көбөйүп жүрө берсин. Эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз. Кыргыз элине салам айтмакчыбыз. Бардык колдоп келген кыргыз элинин жарандарына чоң рахмат. Ар бирөөнө ыраазымын. Мындай кырсыктар болбосун, эч ким башына келбесин, кыргыз эл аман эсен болсун. Ошо жакшылыктарды ар бир үйгө каалап кетмекмин.
Келип бизге маек берип кеткениңизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кыргыз элибизде ар дайым тынччылык болсун. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сиздер менен Айдана Майрамбек кызы болду.